Биздин өлкөдө азыр эки түрдүү ата энелер болуп атат. Биринчи түрү балдары соо болсо деле сүйлөөсү деле жакшы өнүгүп атат, өзү деле өнүгүп жатат. Бирок ошол баласынан проблема издеп, ар жака ташып, ар нерсени кылдырып, остеопаттан баштап кортексин деген уколдорго чейин сайдырган ата энелер бул биринчи топтогулар. Балам дагы бир нерсе болуп кетпесин, кой, кыла берейин бир нерселерди депчи. Экинчи топтогу ата энелер, айрыкча көпчүлүгү ушундай ата энелер, экинчи топтогулар. Булар мындай баласы өнүгүүсүн өстөрү көзү менен көрүп турса дагы өнүгүүсү артта калып атканын, угуусу начарын, атын айтса карабай жатканын, сүйлөөсүндө көйгөйлөр бар экенин, аутизмдин белгилери бар экенин көздөрү менен көрүп турса дагы нагыла баласын эч кандай дарылатпай, эми өзү кийин сүйлөп кетет, өзү өнүгүп кетет. Сен атаң деле ушинткен, апаң деле ушинткен деп коюп убакытты өткөрүп, 5-6 мектепке барганга чейинки убакытка чейин жүрө берген ата энелер болуп атат да. Анан кийин баласы мектепке барайын деп калганда, балам мектепке барат эле, чото башкаларга караганда болбой атат окшойт, же садикке алып барганда мугалимдер айтса, балаң укпай атат, өнүгө албай атат, сүйлөй албай атат десе, анан ойлонуп, мээзине жетип, ошондон анан бир нерсе кылат окшойм балама деп башташып атат. Урматтуу ата энелер, баланын өнүгүүсүндө эгерде артта калуу болуп аткан болсо, 4-5 жаштан кийин уже кеч болуп калат. Дарылоо өтө кыйын болуп калат. Баланын активдүү өнүгүүсү 2 жаштан 4 жашка чейинки куракта болот. Баланын мээзинин, сүйлөөсүнүн, сырткы чөйрө көндүмдөрү, сөздөрдү үйрөнүп, ошондуктан антип балдарыңардын ден соолугуна көңүл кош мамиле жасабаш керек. Балдардын ден соолугуна, алардын эртең келечегине таасир эте турган тилинин өнүгүүсүнө, мээзинин өнүгүүсүнө мынчалык деңгээлде көңүл кош мамиле жасабаш керек. Себеби дегенде баланын социалдык жактан нормалдуу түрдө өнүгүүсү бул өтө чоң мааниге ээ. Эгерде сиздин балаңызда сүйлөө маселеси болуп аткан болсо, балама дарылоо керекпи же кереги жокпу? Бул суроого так жоопту билбей жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө комментарийге доктор деп жазыңыз. Мен сиздин балаңыздын ден соолугуна терең изилдөө жүргүзүп, так диагноз коюуга жардам берип, оригинал препараттарды сунуштайм. Комментарийге доктор деп жазыңыз.